шайлоо боюнча эгерде мына бүгүн ким гана мисалы жакшы сөз айтпайт. Президент ушундай шайлоо ушул эл кыйналып атса, эл өлүп атса, шайлоосун өткөргөн атат деп. Эгерде бул киши шайлоону өткөрбөсө, эртеңки күнү ушул эле карап турган саясатчылар айтат, бийликти узурпация кылып алды дейт. Мисалы. Мага бир топтор айтат. Муну кыйынчылыкта эмне жардам берип атасың дейт. Мынчып эле отуруп турчу дейт. Булар кетет ошо менен өзүлөрү дейт. Түшүнөт атасың? Мына. Булар элди ойлогон жок. Бир топ саясатчылар элди ойлогон жок. Мен силерге мына секрет ачып коеюн. Булар эптеп мына пандемия менен бийлик тоголонуп калса, бийликке келебиз деген ой. Мына саясатчылардын ою ушул. Айрым саясатчы. Айрым. Мисалычы, анан ошолор айткандай, мисалы, эмне жардам берип атасың? Ничего те, акчаң көп дейт. Мен айтып атам, мен акчамды ашып ташыгандан эмес. Мен акчаны силерге окшоп спирт сатып, дагы балекет кылып мен жасаган жокмун акчаны. Ана мен акыркы акчам болсо да мен эл менен бөлүшүп атам дедим. Силер болсо жаман оюңар менен, мисалы, отурасыңар, эптеп тоголонуп кетсе, база калабыз, бийликке келе калабыз деп. Келбейсиңер бийликке, мисалычы, мындай оюңар менен. Ошолор эле саясатчылар кыйкырып чыгат. Булар бийликти президент узурпация кылып алды деп туруп, эртеңки күнү балекетине калат. Үчүнчү, биз азыр шайлоого жаңы методко барабыз азыр. Элге бара албайт эч ким азыр. Туурабы? Азыр онлайн эме болот. Эл менен встреча болот. Через интернет аркылуу. Туурабы? Через башка ушундай аркылуу. Азыр мындай оору болуп атса, эптеп шайлообузду өткөрүшүбүз керек. Кандай болбосун? Кандай болбосун? Мен барбайм шайлоого. Мага бир тыйын мисалы шайлоонун эмеси керек жок. Мен жөнөкөй жаран катары мен айтып атам, шайлоо болбосо, эртең өзүбүз бүгүн жамандап атабыз, мына чимкириктер деп. Нормальный мына чимкириктерди мисалы деп, мисалы кара гранит ташка чаптап алышыбыз керек. 120 болобу, 110 болобу, ошондон тамдап туруп, ошол ташка байлаш базыбыз керек да. Ошол анан ошондон башкаларын шайлап алыш керек, туурабы? Ошондон башкасын шайлап, жаңы өкмөттү шайлап, андан кийин анан чыгышыбыз керек. Анан эми муну көрүп атасыңар, кылган иши булар болсо, айлык менен премиясын алып алып көлгө кетип калса, эл кырылып атканда, анан ушулар эле кайра келип анан дагы жарым жыл отурса деп атасыңарбы? Минтип отурсак булардын баары элди кырып салат. Ошон үчүн шайлоону вовремя өткөрүшүбүз керек. Тандоону туура. Албетте. Эми шайлоо өткөнгө шайлоо өтсө, значит, камдоосу да болот да. Камдоосу болот. Камдоосунун ичинде тандоосу болот, туурабы? Аны эл өзү дагы эле баягы жарым бөтөлүк аракка алданбай, бир бөтөлүк аракка алданбай, 100 сомго, 1000 сомго алданбай, элди азыр эл билип калды. Мен ойлойм, эл билип калды. Дагы алданып калбасын. Ошол башка менин ниетим жок. Айланайын элибиз аман калсын, журтубуз аман болсун. Баарыбыз ден соолукта бололук. Мамлекетибиз тынч болсун.